офлайн эле анда офистер Риго Трейд, Евро Трейд, $1. Ушул сыяктуу казинолор Бишкекте аябай көбөйдү. Канчалаган адамдар үй бүлөлөр өткүзүп көчөдө калып атты, артынан кылмыштарга барып атты. Ошол тергөөчү ишти, материалды толук изилдебей, биз жактуу карап туруп мени камап салды. А бирок мен өзүмдү сотко да киргизген жок ошол чечим чыгараардын астында. Автозак менен алып барып сотко апарып коюп, анан мени СИЗОго киргизип жиберишти. Прокуратура, ГКНБ, Свердловский РОВД, Жогорку кеңеш, журналисттер эч ким ушул жөнүндө бир да ооз ачкысы келбейт. Кайрадан бул жака да керектип алып барып, эркиме каршы алып барып эч кандай. Ошол күнүн кечинде алып барып, жинди кандагымда эч кандай жаткырып койду да. Ринго Трейдтен гана талап кылам деп дегендей кылып жаздырып алыптыр мына. Буга макул эмесмин. Ошо 20 миң акш долларын кайра кайтарып берем. Мен ишим улантсын мындай жеткенде деп талап кылдым. Белгисиз да бизге эч кандай маалымат бербедилер. Саламатсызбы, Абай, баягы онлайн казинону айтып аттыңыз эле, ошо боюнча айтып бериңизчи, эмнеден башталды, максатыңар эмне, анан кандай кыйынчылыктар болду силердин жолуңарда ушу незаконный, мыйзамсыз казинолорду жапкан учурларда? Ассаламу алейкум. Болот байке, ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр. Эми мен аты жөнүм Абай, фамилиям Рыскул уулу. Мен ушул 2020-жылга чейин онлайн электрондук казинолорду жөнүндө маалыматым болуп, өзүм дагы анда-санда ойноп жүрдүм да. Анан ойноп жүрүп, колдогу возможностьтор утулгандан кийин, анан мындай ушулардын мыйзамсыз нерселери көзгө байкала баштады. Кыргызстанда болбосо 2011-жылдагы казино уже запрещать этип баардыгы жабылган. Андан кийин жана Сан-клубдун лотолору жана башкалар дагы жабылган да. Сан-клуб деп ачылып, атайын интернет гейм ушул сыяктуу компьютердик немелер менен ачылган, алар да жабылган. Алардын артынан эле ушул 2017-жылдары орто жай мезгилдеринде ушу Ринго Трейд шаарда пайда болду да. Мен тактап артка карап көрсөм, анан буларда башында адамдар аз болуп, ушул бир 2019-2020-жылдары өзгөчө Кыргызстанда жаштар көбүнчө массовый онлайн казино, онлайн эмес, офлайн эле анда офистер Риго Трейд, Евро Трейд, $1. Ушул сыяктуу казинолор Бишкекте аябай көбөйдү. Сырттарында эме букмекерс эме деп жазылып турат. Финансовый бир нерселер, анан криптовалюта деп сырттарында рекламаларчы. Бир электронный биржа, бир нерселер деп жазып турат, а бирок ичинде кадимкидей казино иштеп баштады онлайн. Мындай башкача форматында да 37 цифра, анда деле бүт баардык ички оюн түзүлүшү, акча выдачасы, акча алып салуу бүт баардыгы. Просто акчаны ичинде маржа деп айтканды үйрөтүп коюшту. Дагы бир нерсе, просто эле ушундай эле нерселерди. Анан мисалы үчүн оюндун өзүн болсо скупка деп, купля-продажа депчи, оюндун өзүнүн атын. Анан ушундай эле нерселер менен өзгөртүп, казинолорду иштете баштады. Анан биз ошолдон арты кесепети кандай болорун, оюндан адамдар канчалаган адамдар үй бүлөлөр өткүзүп көчөдө калып атты, артынан кылмыштарга барып атты, башкаларын айтып чуркап баштадык да. Анан бир күн эле мага чыгышты. Абай, мен жакындарымды ушул Ринго Трейдтин бир тааныштарынан, через тааныштар аркылуу мага чыгышып, абай, ушу сен бизди мыйзамсыз деп айтып атасың, кандай мындай, биз мыйзамдуу элебиз, колубузда лицензия бар. Биз сенин бир утулган акчаңдын бир бөлүгүн, кичинекей бир бөлүгүн жардам кылып сага поддержка кылып берели, сен биз менен ызылдашканды токтот деп мага. Анан мен ошол убакта булар менен турмуштук шартымды да изилдешсе керек да. Анан мени көндүрүшүп, айла жок. Анан мен көнүп макул болуп, ошол өзүмө жанагы жардам, поддержка деп берилип аткан акчаны алганы барганда,
мени кайта вымогательство менен кармап, Октябрьский районунун тергөөчүсү Кулембек Бексат деген тергөөчү камап мени, кармап акча менен. Аны вымогать эттиң деп мени 2 айга СИЗОго кесип, соттун чечим чыгартып. А бирок мен өзүмдү сотко да киргизген жок ошол чечим чыгарардын астында. Автозак менен алып барып сотко апарып коюп, анан мени СИЗОго киргизип жиберишти. Анан мен болгон мүмкүнчүлүктөр салдым. Ошол убакта эле мен объяснительныйге жаздым. Бул мыйзамсыз казинолор, мени мыйзамсыз камап атасыңар, мен булардан вымогать эткен жокмун, ушундай деп эме кылганда, булар ошол тергөөчү ишти материалды толук изилдебей, биз жактуу карап туруп мени камап салды. Анан кийин эле булар менен 38 күндөн кийин кайта менен экинчи Ринго Трейд жөнүндө сүйлөбөйүн деген ооз-эки келишим менен кайта мени СИЗОдон чыгарышты. Соту жок. Соту жок эле кирип, ошентип соту жок эле камалып чыктым. Анан мен ошого ичим ачышып, мындай мен ушундай мыйзамсыздыкка күбө болгонумду мындай бардык элге жар салгым келип, уже Ринго жөнүндө көбүрөөк изилдей баштадым да. А бизде Кыргызстанда мурда 212 статьяда так көргөзүлгөн болчу. Кыргызстандын аймагында казинолорду, кумарканаларды, букмекерлерди, тотализаторлорду уюштурууга мыйзам жол бербейт. Эгер уюштурууга жана мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө деген. Алар 5 жылдан 8 жылга чейин камалат жана үй мүлкү мамлекетке конфискацияланат деп. Анан ушул жөнүндө Сиздин окуяңыз көрсөтөт, демек аларда укук коргоо органдарда тааныштар, билиштер, алар үчүн чуркаган адамдар бар экен да. Сизди ушинтип СИЗОго катып, анан кийин Ринго Трейд жашырганы, мыйзамсыздыгын жашырганы аракет кылышканы. ооба, обязательно ал убакта мага айтышкан. Ошол тушта 2020 жай мезгили болчу. Булар мага айтышкан. Тиги эмеде сага Сооронбайдан башка эч ким жардам бере албайт деп ал учурдачы. Мен СИЗОго кирердин астында следователь күлүп туруп айтканда, сага данный время Сооронбайдан башка эч ким жардам бере албайт деп. Анан чыктык, ошентип бийлик алмашты, Кудайым буйруса адилеттүү бийлик келди. Эми ушул боюнча деп мен мисалы ушул 20-жылдан бери ошол учурдагы активисттер Чоң Казак жана Бакай Кашкарбаев, дагы жогорку кеңешке депутат болом дегендер, журналисттер бардыгына кайрылып чыктым. Эмнегедир эле ушул маселеге келгенде бул жөнүндө эч кимдин иликтегиси да келбейт, изилдегиси да келбейт. Изилделсе деле бир жерде маалыматтар айтылса деле керектүү сөздөр айтылбай кесилип, жөнөкөй эле айтылып келет да. Анан ошон үчүн айла жоктон сизге байланышка аракет кылып жүрүп байланыштык. Болот беке, эми могу жерде сиз биле кетчү жагдайда мен 2020 жылы ушул Ринго Трейдтин жалаасынан айынан да вымогательство деп камалып атам. А булар 2022 жылы Ринго Трейд өзү мыйзамсыз иштеген казино деп кайта камап өздөрү жаап атат. Точкаларын Бишкекте МВД 45 точканы жаптык деп официалдуу маалымат берди газеталардан, сайттардан 2022 жылы. Ошондо кызыкчылыктардын дал келүүсү, эгер ошондо деле учурунда 20 жылы следователь ишти туура жүргүзүп ишти тергөөнү туура жүргүзгөндө мени ошол жерден камалбашым керек эле. Значит, менин камалганым мыйзамсыз деп мен прокуратурага кат жазсам кайта 2023 сенин кармалгандыгың мыйзамдуу деп кайра жооп келип атат. Анан эми 2023 жылы кофе точка мыйзамсыз, булар кайта мурдакы Рингонун ишин улантып атат деп кайра чыктык да биз. Ошол кофе точкадан миллиондогон $200 000 уткузган жаран, 2 миллион сом, 400 миллион сом уткузган жарандар менен кайта биргелешип арыз жазсак, бул ишти 2023 жылы Свердловский районунун ГОМунда илтеген бир тергөө чоң бир группа иштей турган эмени бир ГОМдун бир следователине берди. Ал следовательдин аты жөнү Рысбек Норузов деген Рысбек ишти карап, анан могу көрүүчүлөргө анан эмеден чыгарып коюшсаңыз болот. Ушул токтом менен булар Биронекс, Юнипей бардыгы биригип эч кандай кылмыш иши жок деп
мындай кылмышка далил жок деп атат да. Могу жерде 200 000 уткузган жаран, ага чейинки булардын ишмердүүлүгүн, Рингонун ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Акыл Акунов ошол хозяин да, директор. Жанагы азыркы Юнипей терминалдыкы, Бронекс терминалдын жетекчилерин бирөөсүн да жоопко тартпай, кайта муну мыйзам менен Свердловский роуду да мындайча айтканда коргогон сыяктуу болуп, ишти кыскартып салып атат. Эми ошентип азыр Кыргызстанда уголовный кодексте статьясы бардыгы көргөзүлүп турса деле, бул боюнча бир дагы прокуратура, ГКНБ, Свердловский роуду, Жогорку кеңеш, журналисттер эч ким ушул жөнүндө бир дагы ооз ачкысы келбейт. Бир дагы сөз айткысы да келишпейт. Мисалы үчүн, могу акыркы эле учурда жана Улукбек Рысбек уулунун иши боюнча деле колунда 6 миллион сомдун чегин көтөрүп барып атат. Могу Юнипей терминалдан салдым деп түшкөн бардык кагаздар чыгып атат. А бирок акчанын каяка кирип кеткендиги жок да. А могу жерде Булетто деген казиного барып акча түшөт экен деп могу заключениеде токтомдо жазыптыр да. Ушул силердин Кыргызстандын ойноп аткан акчасы бир Кипрдеги бир аралдагы адреске катталган экен, акча ошол жака кетет экен деп. Эгер логикага алып келгенде Кыргызстанда азыр Казакстандын бир районуна бирөө онлайн казино ачып туруп эле, бияктан бирөөлөр иштетип, могу Бронекс менен Юнипей иштетип, акчасын тияка которуп кое берсе да болобу деп мындай түшүнүксүз ойлор жаралат да. Бул эки мыйзамсыз казино ушул Ringo Trade азыркы учурда ишин жүргүзүп берип аткан Бронекс менен Юнипей терминалдары бардык кыргыздарды какшатып, сызга отургузуп, бул жерде канчалаган үй бүлөлөрдү ажыраштырып, тагдырлар талкалап, жаш балдарды кылмышка готовый машина кылып жасап берип атат кылмышкерлердичи. Эмнеге дегенде азыр акылы толо элек жаш балдар ушунчалык ушу онлайн казиного массовый берилип кетти. Сиз айтып кеттиңиз го, ошо Ringo Trade'ди 22-жылы жаптырып, иш козгоп, анан кофе точканы дагы жаптырып, азыр болсо эки терминал калды. Ошо Юнипей менен дагы бирөөнү атап кеттиңиз. Демек, укук коргоо органдары иштеп жаптыр да, кабыл алыптыр да. Ооба, эми иштеп жапканда мындай болуп атат да. Могул жерде Ringo Trade жабылганча ошто адамдар митингге чыгышты, биякта биз адамдар көтөрүлдүк, арыздар түштү, роудуга бардык иштер болуп, анан жөн эле жабылып эле коюп атат да. Бирөөсүнүн дагы иши могу киши могу казинодон иштетти, могу точканын управляющий могулар камалды деген бир дагы жооп жок эле, жөн эле жаап коюп атат. Рингону жаптыбы, артынан ошонун ордуна местасына мындайча айтканда башка жактарды, башка казинолордун дагы Ринго менен кошуп жаап туруп, булар монополия кылып, мындайча айтканда Рингонун эле бир тууганы Ринго болсо, анын атын кофе точка деп туруп, башка казинолордун баарын жаап туруп, кофе точканы ачып коюп атат да. А кофе точка болсо, ал да өзүнчө ичинде ызычуу, алар болсо Рингонун ушул IBS Эсмага мындай субарендага отурган кофе точка эле сата турган компания башында айландырат да. Мындайча айтканда жөн эле кыргыздардын баарын чогулдуруп, кыршаларын айландырып, арыз жазгандарды жылдап сүйрөп, ишти кыскартып, ушинтип эле. Бир дагы жетекчиси камалган жок да, бир дагы жетекчиси. Булардын лицензияларын алып, $1 миллион казино ачкандар $1 миллион алып атабы лицензия. Ошол лицензиялары болсо баарыныкы эле көтөрүп чыкса да, бирок аларда бирөөсүндө дагы онлайн казино деген жер жок. Акча перевод, анан мындай деген жөн эле бир могу көчөдөгү О деңгидин же ушундай эле бир лицензияларды алып алышкан да. Бул жерде мен ойлойм, атайын патент бергенби, лицензия бергендер дагы күнөөсү бар деп. Булар ынтымакташ. Мага мисалы үчүн учурунда ГУРдун кызматкерлери өзү эле айткан, биз жапкыла кармагыла деп приказ түшсө, бир күндө спецназдар менен баарын сүйрөп алып келебиз.
чотолку тиги следствиядан соттон иши ашпай аткандан кийин депчи. Ошондо демек үстүндө крыша бар экен да. Менин ошондой ойдомун. Азыр кандай акыбал? Ошол эле улантып атабы? Азыр акыбал болгондо, азыр мурдакыдан дагы жеңилдетип, аябай могу жана Рысбек Улукбектин иши резонансный болгондон кийин азыр уже Эн банкты, Бакай банк жана башка банктарды подключать кошуп жана бири-биринге ишти ушунчалык мурда Unipay терминалдан акчаны аласың, акчаны чечесиң. Ушундай эле жол болсо, азыр болсо уже башка банктарга картага да байлап койду да, уже үйдөн чыгып дагы кереги жок. Мурда болсо үйдөн чыгып Unipay'ге барып салчусуң да акчанычы, и ошол жерден гана бир эле точкадан чечсиң. Азыр болсо акыркы 15 күндөн бери башка дагы банктарга муну аябай эме жол жеңилдетип, наоборот буларды кармап камагандын ордуна жеңилдетип койду да. Иштер баардыгы жабылды. Иштер бүт иштер буларга жазылган иштер мына кыскартылып баргандай болуп. Могу Улукбектин иши мисалы үчүн азыр өзү дагы айтып берсе керек, Улукбектин өзү. Бирок аябай көптөгөн эмгектер менен көптөгөн ызы чуулар менен кармалып турат да. Бул дагы канча созулат, кандай болуп чечилет, бир Кудай өзү билет. Эми биздин негизги айта турган нерсе булардын ишмердүүлүгүнүн мыйзамсыздыгында, булар жөн эле элди, карапайым элди эле алдабай, бул компанияларчы мамлекетти да алдап атышат да, мамлекеттик органдарды да алдап атышат. Булар лицензиясын көтөрүп алып, биз жөн эле акчаны нары бери жүгүрткөн, криптовалютанын акчасын чечип салып берген ушундай кызматтабыз депчи. А на самом деле криптовалютаны бул жерде кылып аткан адамдар деле жок да. Эгер ушул Рингонун жана Булеттонун оюнун криптовалютага салат десе эч ким да ишенбейт. Неге дегенде бул $200,000, $320,000, 6 миллион сом деген оңой акча эмес да Кыргызстанда. Бул акчалардын бардыгы онлайн азарт кумар казиного, Ринго трейдке эле кеткен да. Атайын иликтөөчү мисалы үчүн органдар болсо, буларды мен ушулга чейин көрө элекмин, Акыл Акуновду бир сотко алып келгенин же беттештирүүгө алып келгенин болгон эмес. Айтып кетсеңиз, ошондо азыр ар бир терминалда, ар бир банкта, мобильный банктарда ошо онлайн казиного төлөй турган өзүнчө баягындай логотип менен кошо ачылып көрсө болобу? Жок, мурда болсо мен азыр ар бир терминалды көрө элекмин. Мурда мисалы үчүн предложениясы аркылуу жок болчу да булар. Только Unipay'ге саласың. Unipay'ге Ringo Trade ачык кезде Unipay'ге түз эле саласың акчаны. Выдачасын болсо түз эле басасың. Азыр болсо булар жанагы Ringo жабылып, артынан кофе-точка жабылып, мен айтып атпаймынбы? Былтыр 2024 болсо керек. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев, Эрулан Кокулов, Фин Көзөмөлдүн кызматкери атайын ушул боюнча бир укук коргоо органдары, милициялар болуп ишти. Мен ошолорду Азаттык телерадио корпорация, Азаттык демарго ошосун баардыгын чакырып, мен рейд уюштуруп атайын Ош базарындагы кофе-точкадан окуянды жеринен көргөзгөм. Баардыгы ооба чындыгында ушундай болуп атат деген пикирге макул болушкан. Ошол жерден атайын протоколдор түзүлүп, бир нерселер болуп кеткен да, мыйзамдуу карайбыз депчи. Анан жогорку кеңешке барып, кайта ушул маселени деле көтөргөн эч ким болгон жок. Фин Көзөмөл деле дальше эч нерсе болгон жок. Чыкса ушундай эле токтоп кетип атат да. Ошолордун негизинде могу терминалдарда Unipay эле терминал, булардын акчасын чеччи жана акчасын салчы жана акчасын чечип берчи да. Выдача менен выдача ушул жерде болчу. Азыр болсо булар телефондо мен предложениясынан көрдүм, бирөө атайын мага жөнөттү. Булар мынтип дагы усложнять этип, жеңилдетип койду. Силердин ишиңер мурда Unipay менен ызы чуу боло турган болсоңор,
бирок экиси менен ызчы болсоңор, азыр биякта Эм банк бар, Бакай банк бар, баарын кошуп койду, эми кимиси менен барасыңар дейт да. Ошондой татаалдаштырып, кылмыш ишин дагы буларга жеңилдетип, булар менен күрөшөм дегендерге ишти татаалдаштырып койду да. Азыр сиздин саныңыз менен канча кыргыз жаран зыян тапты ошо оюндардан? Аябай көп. Мүмкүн 100 000, мүмкүн 50 000, мүмкүн 30 000, бирок бир 20-30 миңден нары да. Неге дегенде Бишкекте Ринго Трейдтин эле 10 точкасы, 11 точкасы бар болчу. 11-inde 30тан терминал болуп, акыркы мо 2022 Ринго Трейд жабылган учурларда байке адамдар очередь менен ойноп калышкан. Мисалы үчүн сыртта очередке туруп, кечки мындай эме убакыт болот го. Булар ошо адамдар жумуштан чыккан кечки убакыт 8-9 убагында адамдар экөө чыксын, азыр экөө киресин деп очередке тургузуп калышкан да, могу өлкөк жерлерде, могу центрдеги эмелеринде. А булардын точкаларын баары эл Орто Сайда, Цум жанында, Ош базарда, Аламижин базарда, центрлерде, Вефа центрдин маңдайында ушундай адам аябай көп көрүнүктүү жерлерде. Аябай көп. А буларда мисалы үчүн азыр ачыкка чыккан бир эле адам болуп атпайбы, бетин ачык көргөзгөн. Былтыр мисалы үчүн адамдар маскачан сүйлөп жүрүштү. Мага мисалы үчүн мен билем булдан жабыркагандар аябай көп. Именно ошо Ринго Трейдтен акча уткузуп, азыр үйү жок, талаалап көчөдө калып, жарымысы түрмөгө кирип, жарымысы өзүн өлтүргөн да адамдар бар бул боюнча. А бирок эмнеден өлгөн, муун өлдү дейт, бирок ичинде эмне болуп, адам душасында эмне болгонун эч ким билип айта албайт да. Мындай экспертиза чыгара албайсың да, бул Ринго Трейдтин айынан муун өлдү депчи. На самом деле өлүп калгандар болгон, ушул оодо ойноп жүрүп аракка берилип кетип өлдү адамдар. Ушудан жүрөгү токтоп өлдү, инфаркт болуп. Мисалы үчүн мен адамдарды билем, инфаркт болуп өлгөн адамды билем, муун өлгөн адамды билем. А бирок эми туулган уругу биз кыргызчылыкта башкача айтылат да. Сиздин талабыңыз эмне азыркы учурда? Биздин талабыбыз эле ушудан жабыркагандардын арызын адилеттүү карап, ушудан жабыркаган жарандардын ишин адилеттүү карап, андан тышкары ушулардын ишмердүүлүгүн, мамлекетке тийгизген зыянын, канча жылдан бери тийгизген зыянын тыгыр иликтеп, иштерин жабып, жетекчилерин камакка алсын деп талап кылып атабыз. Эгер биз айтып аткан иштер боюнча далил эме болсо, следствие туура жүрсө, ушундай жыйынтыкка келсе, эгер ошодон жабыркаган адамдар арыз менен кайрылса, алардын уткузган акчаларын мүмкүнчүлүгү жетишинче төлөтүп бериш. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, анан кийин баягы акыркы болгон окуяларды жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Улукбек Рысбек уулу. Бүгүнкү күндө менин абалым аябай оор. Ринго Трейд компаниясынын жабыркагандардын катарын толуктап отурам. Анан кийин сиз активисттер менен биргелешип арыз жазгансыз. Ошо арызыңыз азыр учурда каралып атабы, эмне болуп атат? Башында бул компанияга арыз жазганыбыздан эч кандай жыйынтык болбошуна мен билет болчумун. Анан бир юрист байке кеңеш берип калды. Азыр мурункудай заман эмес, мыйзам иштеп атат, кибер отдел деген ачылган. Сен как раз колуңда 6 миллион сом уткурупсуң, ошонун далилдери бар экен. Бул боюнча укук коргоо органдарына же болбосо милицияга барып арыз жазсаң чара көрөт деп мага кеңеш бергенден мен арыз жазып баштадым. Анан арызды жазып баштап, ошо Ринго Трейд компаниясына арыз жаздым. Ошондой эле ошол жерде тергөөчү да сурады да, кайсы бул акча каражаты кайсыл терминалдан салдың, кайсы тиркеме аркылуу ошо коротуп уттурдуң же болбосо алдаттың деп суроолор бергенде баарын толук түшүндүрүп арызга көрсөтүп жазгам. Ринго Трейд Unipay терминалы 1-2 тиркемеси деп. Арыз жазылгандан кийин эч кандай жыйынтык болбоду ал жердечи. жаап коюшту ишти же эмне кылышты, эмне дешти? Жапканын деле ачка ишти уланткан деле эч кандай жыйынтык жок да, эч кандай.
тергөөчүгө чалып эч кандай маалымат ала албайм. Анан кибер отделден жооп келиш керек дейт. Анан ал деле болбойт. Анан бул боюнча президенттик администрацияга арыз жаздым. Андан кийин башкы прокуратурага жаздым. Акыйкатчы омбудсменге жаздым. Бардык жака жаздым да арыз менен кайрылдым. Жооптор болдубу алар? Ошол күнү башкы прокуратурага барып арыз жазып, ошол жерде менин эс күчүмдү жоготуп, мындайча айтканда бир өлүмдөн калдым да, тез жардам чакырып. Анан ошол учур болгондон кийин башкы прокуратура ошондой окуя болгондон кийин ошол эле күнү ГУР МВД ошол Юнипей терминалдын ишмердүүлүгүн менен жүргүзгөн бардык адистерин 3 машина кылып алып келип, аларды тергөөгө алып келди да ошол күнү. Анан ишим жанданып баштады. Мен кубанып турдум, эми аягына чыгышат окшойт, чара көрүшөт окшойт деп. Бирок кайра эле андан кийин булар менен дагы иштешкен ошо 1-2 деп айтып атпаймынбы? Юридикалык аты Чекпей экен. Ошол келмекте тергөөчүнүн айтуусу боюнча ал келгичекти келек бул ишим токтоп калды да. Мындайча айтканда токтоп, эч кандай жылбай, тергөөчүдөн эч кандай маалымат албай, баягыдай эле ушундай эч кандай жыйынтык жок, каралбастан калып кетти. Анан дагы эле ошол улуттук телерадио компаниясынын арызы менен кайрылып, ошол жерде журналист иликтеп, булардын ишмердүүлүгүн иликтеп, анан башкы прокуратурага барып, алардын пресс катчысынан маалымат алганда, бул ишти жаап коюшкан экен, буга чейин жаап коюп, ошол эле күнү ачышат да. Ошол эле күнү ачышат. Ачкандан кийин эртеси эле кайра улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет ГКНБ ошо шаардык бөлүмү менин ишимди алып кетип калат. Эртеси күнү эле. Анан ГКМБде турат, анан ГКМБдин тергөөсүндө дагы барганда биринчи башында айтты. Мен таанышайын деланы деди. Анан бир жума күттүм. Бир жумадан кийин кайрылып, кандай чара көрөсүздөрбү? Сиздер алгандан кийин мен кубанып турам. ГКМБ чара көрүп берсе керек деп айтсам, ал айтты. Бул Ринготрейд сайт чет өлкөдө. Бул Юнипей терминалы 1-2 тиркемеси, булар банк сыяктуу эле акчаны тигилери которуп берет. Булардын мындай күнөөсү деле жок дегендей кылып, анан булар сыгап. Биз булар менен булардын мындайча айтканда күнөөлөп, мүмкүн болушунча булардан помощь өндүрүп беребиз, кайрымдуулук кылышат сага, чоң компания, чоң акча каражат иште байландырышат. Сага помощь дегенде мен буларга макул болгон эмесмин тергөөчүгө. Мен булардын жардамы кереги жок. Өзүмдүн эле акча каражатымды мыйзам чегинде кайтарып бергиле деп талап коем. Анан ошол күнү аябай эмоцияда болчумун мен. Буга чейин өзүм дагы күбө болуп көптөгөн жарандардын сызып отуруп, акча каражаттарын уткуруп, карызга батып, кыйналып жүргөн абалын элестетип, өзүм дагы көрдүм. Бул нерсени башыман өткөрдүм. Ошол күнү айттым мен. Сиздер чара көрүп беришиңиздерге чара көрбөшүңүздөргө көзүм жетти. Башкы прокуратурага барып арызданам. Эгер алар дагы көз жума турган болсо, көрбөй аткан болсо, по факту мен көргөзөйүн. Өлүмгө чейин дуушар кылат, мен ошол жерге барып өзүмдү курбандык кылам деп айтсам, тергөөчү бир жака барып келейин деди. Барып 2 сааттан кийин келди. Келгенден кийин скорый чакырып туруп эле мен эч кандай алдап ал жерде. Сени экспертизаны өткөрүш керек дегенде мен айттым. Мени ГОМдо карап атканда экспертизаны өткөрүп, мен текшерткен. Анын кереги жок, делода турат экспертиза. Десем, кайрадан бул жака дагы керек деп алып барып, мен ыктыярыма эркиме каршы алып барып, эч кандай. Ошол эле күнүн кечинде алып барып, жинди кандагым да эч кандай жаткырып койду да. Эч ким менен байланыша албайм, эч кимге кабар берген жок. Араң ошол жерден аркылуу ата-энеме кабар берип, ата-энем келип, негизи ата-энесинин укугу бар экен да, ар бир бирөө келип жаткырса балдарын, алып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар экен. Менин ата-энем дагы талап кылды, алып кетем баламды, жаткырбайм бул жерге десе, ГКНБ постановление менен жаткырган, биз чыгарып кое бере албайбыз балаңызды деп ошол жерде баш тартышты. Бир ай ошол жакта жаттым. Бир ай ошол жакта жатып, өзүм кыйналып турган абалда тургам. Алар андан бетер өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып, ошо жиндиканага жаткырышты. Ошо жиндиканадан да жатып чыккандан кийин ошол эле баякы сунуштарды помощь катары гана алып бере алабыз, жардам катары. Бирок канча суммада берерин биз билбейбиз деди. Анан жактоочулар мен араң көндүрүштү, макул, алып кой бер. Бул жакта Юнипей терминалынын жетекчиси берет экен, Ринготрейд бар, Чекпей бар, аларды эле тоого чыгабыз, алардан да арызың токтобойт, уланып кете берет дегенде макул кылып,
берип ошол жерде Куликов Борис Куликов жетекчиси келип өзүн актады. Биз платежный гана компаниябыз деп өзүн актанып, анан кийин биз сенин акыбалың ушунчалык плачёный состояниеда экенсиң, биз сага жардам катары деп 20 000 АКШ долларын берди. Ошол күнү бергенден кийин мен дагы жетекчилигиме көргөзүшүм керек. Бергенден кийин тил кат жазып берди. Тил кат жазып бердим ошол жерде. Эми ошол күнү жиндиканадан чыккандан кийин буларды окуганга деле мындай айтканда көңүлүм келген жок да. Тил катты жаздырып алып, акчаны да качан ушуну бергенден кийин бересиң деп мындай айтканда талабын койду. Муну бергенден кийин анан кийин акча каражатты берди. Ошол жерде дагы тосма арыз сыяктуу кылып мага кол койдуруп алат да, тергөөчү өзүнүн компьютерине жазып. Мен муну жазган эмесмин негизичи. Жазып мен буларга мындай айтканда кыргызча түшүндүрмөсү, мен буларга мындай айтканда билбестен эле билбестик кетирип эле мындай жалаа жаапмын. Оказывается, булардын эч кандай күнөөсү жок экен. Мен ошо ринго трейдтин гана талап кылам деп дегендей кылып жаздырып алыптырмын да. Муну жактоочулар менен 2-3 күндөн кийин алган соң буга макул эмес, мен ошо 20 000 АКШ долларын кайра кайтарып берем. Мен ишим улансын мындай айтканда деп талап кылдым. Барып акчаны берем десем, тергөөчү айтып калды. Өзүн алып качты мындай айтканда. Кайра өзүң эле алып барып бер дегендей кылыпчы. Акча каражат өзүң алып барып бер деп. Ошол боюнча эч кандай телефон деле албайт, барып жолугушубуз өтө кыйын. Ошондо тергөөчүнүн аты ким? Бакиров. Атычы? Аты Улукбек. Улукбек Бакировпу? Ошентип алдап мындай Эми анан встречный жаздырып алды. Иште алсын деп. Кайра козгодуңуз? Кандай дейсиң? Кайра козгодуңуз иште? Же ошол жабылдыбы? Иште ошол же козгогондугун, же болбосо жапкандыгын эч кимден маалымат ала албадык. Белгисиз да, бизге эч кандай маалымат бербеди. Анан жакында окуя болгон, ошо Ген прокуратурунун алдына сиз ызы-чуу көтөрүпсүз. Ошо боюнча айтып берсеңиз, эмне себеп болду? Эми себебим ошо каражатыман кеттим, ден соолугуман кеттим. Менин абалым шартым аябай оор да. Бүгүнкү күндө менин апам баса албайт. Анын карындашым бар, кызы бар. Ал шизофрения оорусу менен ооруйт. Анын 5 жаштагы кызы бар. Ал дагы оорукчанда жакшы чоңой албай атат. Абалыбыз өтө оор болгондуктан мен дагы ушундай кесепетинен ушундай абал болгон үчүн анан ошо мен больницадан чыккандан кийин мен буга чейин пробацияда каттоодо жүргөм. Пробация органына бара албай калам мен. Анан сотко ашырышып, мындан аркы өмүрүн камакта өткөрсүн деген чечим чыгарганына мен аябай өзүмдү жоготуп мындай кандай өлкөдө жашап атам, мен жабыркап атсам, анан бардык ошо пробация органдагылар деле билет болчу менин абалымды. Аны билип туруп сотко өткөрүшүп, мындай айтканда шашылыш түрдөчү. Пробацияда эле мисалы апамдын номери бар да, ал жакта чалып, балаңыз келбей атат деп такташса болмок. Эч кандай чалышпады, кат жиберебиз, кат деле келбеди. Ошо шашылыш эле менин ишимди сотко өткөрүп, бүгүнкү күндө мага сот тарабынан токтом чыкканда камалсын деп. Анан апелляция жаздык, ошо 28-inde сот болот да, сотум болот. Айтып кетсеңиз, пробация эмне үчүн берген убагында? Биз 2 жыл мурун ошол үй бүлө куруу максатта мен байкелерим ушунча убакыт көп жүрүп калдың, сени ошо кыргыз салты менен үйлөйбүз деп кыз алагычы боюнча иши сотко өтүп, ошодон пробация алып, 4 жылдык пробация алганбыз, 2 жылын жакшы эле өткөргөм. Анан ушул оор кырдаалга туш келип, ушундай оор. Анан жиндиканага дагы барып, ал жерден байланыша албай, жиндиканада жатып, анан чыкканымда эле ушундай токтом чыгарып атпайбы? Чыкканыма эле токтом чыгып атат. Биринчи пробацияга бардым. Баргандан кийин сен выписка алып келишиң керек деди. Выписка алып келсең эле дейт. Анан байке ушу азыр колгоп кое бербейм, азыр келдим десем, азыр колгоп койсоң сен эскертип аласың. Андан көрөк алып кел деди. Больницага барсак колго берилбейт дейди выписка. Анан кайра пробацияга барганда эле сенин ишиң сотко өтүп кетти деп атат да. Бул жерде түшүнүксүз. Башында барганда эле мага түшүндүрүп айткан жок. Выписканы алып кел деди. Анан эртеси эле баргандан кийин ошонун ортосунда ошол мен бул арыз боюнча мен макул эмесмин, акчаңарды кайтарып алам деген күн эртеси эле ошондой жаңы пробациядан ошондой сотко өтүп кетти деген кабар келди да. Сиз эмне деп ойлойсуз? Ушу
Бунун артында бирөөлөр барбы же укук коргоо органдары өздөрү ушундай чечимдер чыгарып атабы? Мага да ушундай сезилип атат. Мага мындай кысым болгондой сезилип атат да. Мен өзүм абалын билип турушат, баардыгы пробация органдагылар деле билет. Анан шашылыш түрдө билип туруп, же мен ата энеме кабарлашпастан сотко өткөрүп, соттун мындай токтом чыгарганы мен жок эле, соттун токтому чыкканы мага кысым болуп атат. Мага ошондой кысым болуп атат деп эле сезип атам. Макул, рахмат сизге. Эркин микрофон айтып кетсеңиз, кандай талаптарыңыз бар, анан кандай каалоолоруңуз бар, ошону айтып кетсеңиз. Ушул ринготрейдке ушу биз жабыркап атабыз, ушу бизге көңүл бурулса, бизге жардам беришин каалайт элем. Биз ушу Кыргызстан журналисттерине негизичи баардык органга кайрылды. Бирок Ринготрейдтин аты чыгып, ошол аты аталып аткан укук коргоо органдарынын аты аталганда эле бир дагы журналист мындай интервью алып сүйлөшүп ушуну иликтегенден катышат да. Анан ошол жөнүндө айтып, эгер Айтсам, журналисттер эртең чыгышы мүмкүн да. Эртең чыгышы мүмкүн да. Кантип эле силер тигинтип минтип анан эч жака кайрылбай эле, например, азыр сиздин эле атыңыз Кыргызстанда ар кандай, мисалы үчүн бирөө жакшы десе жарымысы жаман дегендер бар. Анан ошончо журналист турса Болот Темировго кайрыласыңбы дегендер деле баары чыгат да. Обязательночи. Же болбосо ошол органдардан деле чыгат. Атайын эл бузарлар деп бизди кошупчу. Анан ошол себептен мен азыр ачык айтып коеюн деп атам да. Бизди негизи мамлекет келишинче колдоо көргөзүп, жок дегенде эл душмандык кылбай ушул ишти адилеттүүрөөк карап беришин суранабыз деп кайрылып койбойдубу? макул. Балау. М. Ушул эфирден пайдаланып, президент Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке, генеральный прокурор Асаналиевке, элдин атынан шайланган жогорку кеңештин депутаттарына кайрылмакпыз. Себеби дегенде ушул Кыргызстандын элинин тагдырын талкалап аткан, кыргыз элинин ушундай азапка салып аткан, кыргыз элин менен кошо мамлекетти алдап аткан мыйзамсыз электрондук казино Ринготрейдке жана анын жетекчилерине, Бионекс булардын ишин жүргүзүп аткан, ишине жардам берип аткан Бионекске жана Юнипейге колдон келишинче тыкыр изилдеп, булардын буга чейинки мамлекетке тийгизген зыяндарын баардыгын эске алып, ушул боюнча ушудан жабыркаган жарандардын баардыгын эске алып, жанагы алды ачык маалыматтарга чыккан $320,000 уткузган, $200,000 уткузган жарандардын кийинки тагдырларын эске алып, колдон келишинче ушул ишти адилеттүү карап бериңиздер деп сурайм. Эгер жок дегенде ушул ишти адилеттүү карабай көңүл бурбасаңар дагы, хотя бы бизди ушулар боюнча ачык айтып аткан жогоруда бир катар укук коргоо органдарынын аттары аталып кетти. Жок дегенде эл душманы кылбасын сурайт элем. Бизди элге душман кылып, бир жалган маалыматты токуп калбайткан киши катары ойлобосун сурайт элем. Биз адилеттүүлүктү эле талап кылган жарандарбыз. Адилеттүүлүк талап кылган жарандардын үнүн угушканга, ошолордун ой пикирин айтып чыгып аткан эле жаранбыз. Улуттун өзүнүн тагдырын ачык айтты. Аны жалпы кыргыз эли уже түшүнгөндөй эле болду деп ойлойм. Рахмат заранее баарыңыздарга. Сизге рахмат. Болот байке, сизге да рахмат. Бизге ушундай бир үнүбүз кача жеткенге аракет кылат деп аракет кылсаңыз, Улукбектин тагдыры азыр эртең жакында соту 28-inde. Соту биз апелляция жазылган да городской сотко. Нары же бери болуп калышы, анча мынчасы баары сизден зависит этип калышы да мүмкүн. Мүмкүн ушулдан органдар, атайын тиешелүү органдар бир чечим чыгарышып, ушундай болуп аткан турбай, биз курста эмес элек деген ойлоп. Бул эми үмүт да. Ушул жерден бир нерсени да баса белгилеп айтып коюш керек. Бул Орусбек Улукбек, мисалы үчүн азыр массалык маалымат каражаттарынан видеолору кетип, жана прокуратуранын жанынан секирген жатпайбы? Ошол окуя боюнча тиги
адамдар ар кандай терс ойдо да, өз акчасын утушса, апасынын маңдай тери менен тапкан 6 миллион сомун утушса, анан өлөм деп элдин баарына жар салбай эле тынч эле өлө бербейби деген ойду айтып жүрүшөт да. Анан ошондо үйдөгү жаткан эксперттерге бирөөсү айтып коюшубуз керек. Улукбек мындайча айтканда баатырлык иш кылган. Себеби дегенде Улукбек ал өзү көп массалык маалымат каражаттарын азыр айтпай атышат. Ошол жерлерди кесип алып, Улукбек эгерде дейт, мен ушул ринго үчүн прокуратуранын жанынан секирип өлсөм дейт. Мен ушул секирип өлсөм, ошону прокуратура көрсө, Ринго Трейдке иш козголуп, ушул резонанс болуп, Ринго Трейд жабылып кетсе, менин жаным ушул Ринго Трейд ушунча элдин көз жашынан мындай ылдый эле турат. Мен кыргыз элинин эртеңки тагдыры үчүн, эртеңки жана игроктордун үй бүлөсү үчүн мындай өзүмдү рисковать этип тирүү эле өлүк болуп жашаганча лучше мен өлөйүн, мен артыман ушул маселе чечилип кетеби деген ойдо кылган экен. Эл түшүнүп алыш керек да. Жок, рахмат байке. Рахмат чоң сизге маек үчүн. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, куугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'дон колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз. Шилтеме төмөндө.